Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын катталуучулары. Мен азыр ушул интернет желилерин карап атып бир маалыматты көрүп калдым. Бул жана баягы коюшманын таягы деген маселе. Бул кымбатчылык. Анын ичинде эң баягы күнүмдүк турмушка керектелүүчү азыктардын түрүнө кирген эт маселеси. Эт маселесин деги эле ушул түшүнүүнүн жолун таба алышпай койду, чынын айткандачы. Мамлекеттик деңгээлде деле карап атат. Элет жерлеринде деле жергиликтүү бийлик иштеп атат, укук коргоо органдары иштеп атат. Бирок баары бир спекулянттар алып сатарлар. Баары бир кайсы бир жолдорду табышып, кыскасы 680 сомдо ийилип койгон эле болбосо, бирок кээ бир жерлерде карапайым тургундардын дагы эле башын айланткан. Мына мисалы алдыдагы видеону коюп берем. Мисалы ушу мэриядан, Бишкектен, Оштон, башка бүт ушул аймактарда рейдтер жүрүп атат, бирок толук кандуу эмес. Рейдке баш ийбегендерге жаза колдонуп коет экен, болду, все. Анан кийин мен бир нерсени айткым, бул эт эле эмес. Эттен башка азыктарды да карашыбыз керек. Менин оюм бул. Нан бар, мисалы үчүн, чай бар, сахар бар, асель бар, жана башка. Эң керектүү нерселер. Гречка, күрүч, толтур айта берсеңчи. Булардын баасын качан көзөмөлдөйбүз? Булардын баасы мурдагыдай эле арзандап кеткен жери жок. Булардын баасы деле асман чапышып кеткен, азыр чынын айтканда. Ундун баасы мисалы үчүн эми ушу ошогон толгон токой маселелер да. Эми албетте мамлекет азыр башка жааттагы бир олуттуу иштер менен алек болуп атат, бирок кайсы бир күндөр ушул тармакка да түшсө керек, өтө маани берип турупчу. Мен айтайын дегеним да, мисалы үчүн сөзсүз эле бир олуттуу өзгөрүү алып келиш үчүн президентибиз өз жөө басып барыш керекпи? Же Капчо Кыдыршаевич өз жөө барып кыдырып анан тапшырманы бериш керекпи? Ага чейинкилер эмне баардыгы кукласыңарбы мисалы үчүнчү? Же роботсуңарбы мисалы, айтмайынча демейинче кылбай турган? Ошолорду чоң биздин ушул жетекчилерибизди, президентибизди, же болбосо ушундай лидерлерибизди алып келбей эле көрсөткүч көрсөтүп эле иштесек болбойбу дейм да, мисалы үчүнчү. Обязательно же орусча айтканда келип сөзсүз президент келип базарга кириш керек, күрүчтү көрүп алыш керек, же болбосо чайды көрүп алыш керек, же майды көрүп алыш керек, жана анан кийин ошого жагыныш үчүн пактаны коюп, ошол азык түлүктүн баасын арзандатпай бир адатка айлантырып калганбыз да. Мына этти деп атат, эттин баарына жапырт кирип кеткенбиз. Бул эт менен эле күнүмдүк турмуш чектелип калбайт да. Кана эми эт менен эле баардыгы курсагыбыз тоюп эле жатып калсак жыргап. Башка да азык түлүктөр бар да. Раз эт деп берилди, башка тармак, башка дагы азык түлүктөрдүн баасын контролдоп карай бериңиздер да. Азыр мына видеону коюп берем, ушу этке болгон баа боюнча маалыматты. Ош шаары, Бишкек шаары кандай жүргүзүп жатышканын сиздер өзүңүздөр көрөсүздөр. Бүгүн Ош шаарынын мэриясы, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаардык башкармалыгы, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы, вет инспекция, салык кызматы менен биргеликте социалдык маанилүү азык түлүк товарларынын баасына карата мониторинг жүргүзүлүп, ири соода түйүндөргө, соода маркеттерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бир катар товарларга карата мамлекет жөнгө салуу да киргизилген. Атап айтканда, эттин баасы Ош шаарында 680 сомдон сатылуусу белгиленген. Кээ бир баасын ашыруу боюнча ашырып жаткандарга жеринде административдик чаралар көрүлүп жатат. Ошону менен бирге Ош шаарында өсүмдүк майынын өсүүсү байкалгандыктан мамлекеттик материалдык резервинен 128 000 тонна өсүмдүк майы алып келип, 5 литри 685 сомдон сатууга чыгарылып жатат. Бул да болсо ошол элибизди, шаарыбыздын тургундарын социалдык жактан маанилүү товарларга жеткиликтүүсүн камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ошондой эле кышкы сезонго карата көмүр менен камсыз кылуудагы Кыргыз көмүрү ачык акционерлик коому менен биргеликте жеке карьерлер менен бирге иштерди алып баратат. Бул багытта шаарыбыздын аймагында 5 аймакта социалдык пункттар ачылган. Ошондой эле жеке тараптар тарабынан уюштурулган көмүр сатуучу пункттарга дагы антимонополиялык көзөмөл үзгүлтүсүз жүргүзүлүп жатат. Жогоруда видеону көрдүңүздөр. Бул баары бир эме экен да,
абдан катуу чара көрүш керек экен. Бугачы мыйзамдын негизинде келтирилген жазаналарды акчалай түрдө болобу, башка түрлөрдө болобу суммасын көбөйтүп туруп, анан 1 сом ашык саткан ошол спекулянттар, соодагерлер камалыш керек. Керек болсочу жооп бериш керек. Катуу чара көрбөсөң, бул баары бир 1000 5 вакыт намаз окуган менен баары бир жан дүйнөгө кирбейт экен да, кыла берет экен. Кылып келген да буга чейинчи көнүп калышкан, адатка айланып калышкан да. Өтө катуу чара колдонуш керек. Мисалы үчүн, Союз убагында мен бир окуяны айтып берейин. Союз убагында мен бир камакка барып карандаш сатып алгам. Ошондо мага ошол карандашка 1 тыйын ашыкча кошуп саткандык үчүн милициялар келип ошол камакты жаап, ээсин алып кетишкен, колуна наручник салышып. Ушундай чараны колдонуш керек деп ойдомун. Комментарий калтырыңыздар, кандай сунуштарды киргизебиз дагы, балким багы эл көпчүлүк сунуш берсе, жогору жактагылар көрүп калса, эске алып коюшар деген үмүт.